ошо лицензия болбой калып жол кырсыгы момчуга көбөйдү, адамдардын өмүрү кымбат, бул ошон үчүн керек деп айтат десем, сиз ыктыярдуу патент айтып атасыз да. Ыктыярдуу патенттин санын эсептей турган орган бар өзү. Салык чогултуу силердин функцияңарга кирбейт. Мыйзамда негизги сөздү сиздер ошол такси кызматына ушу лицензия болсо, ошол тартип оңолот, жол кырсыгы азаят, ошолорду контролдогонго мүмкүнчүлүк болот деген сөздү уккум келген сизден. Сиздин баяндамаңыз тескерисинче ыктыярдуу патенттин саны баланчага азайып кетти деп айттыңыз да. Албетте бул бардыгыбыз үчүн керектүү маселе. Бирок ал патенттердин эсебин чыгара турган, ан үчүн отчет бере турган атайын мамлекеттик кызматтар бар. Ыктыярдуу патент азайганы менен биздин бюджет көбөйүп атат. Триллионго жетейин деп калдык. Туура, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн негизи бул лицензия, такси кызматын лицензиялоо керек өзү. Мен Беларусиянын дагы мисалын айтканмын. Беларусияда ошол атайын такси деген жазуу менен номери бар экен. Только ошондой такси деген номери менен гана номерди алгандар такси кылганга мүмкүнчүлүгү бар экен да. Муну жөн эле токтотпой эле алыстан көрүнүп турат да. Такси деген номер бар, бул значит мыйзамдуу адамдар ташып жүрөт. Ушундай шарттарды биз эске алышыбыз керек. Келечекте ушул кандайдыр бир жолго салуунун бир жолдорунун бири деп эсептейм да мен. Ошондуктан мен бул мыйзамды колдойм. Керектүү мыйзамдардын бири. Рахмат. Рахмат, Улуубек Зурбулгаевич, биз кечирим сурайбыз. Тилекке каршы мындай видеоролик көргөзбөй калдык эле, өткөндө биринчи окууда көргөздүк эле. Жолдун кырсыктарына өзүнүн албетте салымын кошот. Биринчиден, экинчиден бул айдоочуларды тартипке салат. Үчүнчүдөн ошондой эле бул биринчиден жүрүүчүлөрдүн, экинчиден такси кызматкерлеринин өздөрүнүн коопсуздугу болуп эсептелет. Рахмат, Улуубек Зурбулгаевич. Кийинки сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Рахмат. Жоқ, мен аял кішкене отырғызат элем, а еркек кіші тұра берсін, ничего страшного. Он молодой. Мужчине не надо, да, спинать? Жолдаш генерал, негізгі мақсатыңар лицензия киргизүү, туурабы? Туура. Болгондо ошол эле лицензия киргизүү. Калган бүт баары бла-бла-бла. Азыр патент менен иштеп атам? Жок, бүгүнкү күндө добровольный патент менен иштеп атышат. Добровольный патент менен иштеп атат да. Эгер берсе. А вот как быть проблема? Электронный такси менен бүт дүйнөдө ошого өтүп атпайбы? Такси эмес, жарандар акча табам десе, ошол системага кирет, анан кетип баратканда попутный болгондо компания чакырып ала кетет аны. Ал иштеп берет ага. Эч кандай наличный расчет жок. Все безналичный идет. Тиги чакырган компания деле өзүнүн үлүшүнө долесин алат, пайызына, и таксист алат. Ошону кантип көрүшөсүңөр, көчөдө кармайсыңарбы? Уруксат берсеңиз, жол коопсуздук кызматынын орун басары жооп берип койсун. Мейли. Саламатсызбы? Жол коюмун коопсуздугун камсыздоо кызматынын башчысынын орун басары подполковник Мелич Жакыпов. Бул боюнча кечиресиз, именно ушул боюнча контрольный закуп деген бар. Биз бул шаардын ичиндеги жана область аралык жүргүнчү такси контрольный закуп? Выявляем да, ошол менен текшерип. Илгерки ОБХСтин жол менен да адам барат, калп эле такси жалдайт, анан кийин кармалдың колго түштүң деп туурабы? Жок, бул именно ошол контрольный закуп деп айтат, башка жол айтпайт. Электронный вариант именно ошол боюнча эгерде мыйзамсыз такси менен алектенгендерди гана ушундай иштер менен текшеребиз. Балдар, силер кортеж өткөрө албай, жетише албай атасыңар. Көчөдөгү тыгынды жогото албайсыңар, силер жанагы закупка убактыңар жетпей калат. Мен мындай ойлоп атам, бул жерде маселе сөзсүз бар, силер мыйзамды киргизсеңер мейли. Бирок лицензия албаганда кандай жоопкерчилик болот, кантип кармайсыңар, анда калыстык болбой калат. Экинчиден, бул мыйзам даярдаганда силер эки такси компаниядан сурапсыңар. Кабылан менен жанагы Жорго таксини. А берки Яндекстен сураган жоксуңарбы? Сурадык, ал боюнча дагы Алардын пикири кандай?
Булардыкы бүт баарыныкы бирдей. Булар эгерде Жок, силер сунуштаган мыйзамга пикири кандай? Макулбу алар лицензия пикири алганда? макул. Себеби дегенде бул Яндекс жеке эле Кыргызстанда эмес, башка мамлекетте, Эме, болчу мамлекеттерде да. түшүндүрүп бериңиз, мен бир аз мындай бул мыйзамда жазылбайт да. Лицензия алганда ким алат? Уюштурган компания алабы же такси алабы? Адам Ар алабы? уюштурган компания дагы алат, өзү ар бир айдоочу да алат да. Мисалы үчүн айдоочу өзүнүн машинасына өзүнө алат да лицензияны. А эгерде уюштурган компания бир 100 автомашина алса, Уюштурган ал бир эле лицензия алат да, туурабы? Уюштурган компания лицензиясы жок таксини кызматка чыгарбайт да. Жок, эгер ал сатып алса өзүнүн компаниясы 100 автомашинаны сатып алып, Анда ар бир машинасын алат. андай болбойт, ар бир машина албычы. Жок, то есть ошо 100 машина алса, ошонун баарына бир лицензия алат да. Бул средний сурооңорго да тиешеси жок азыр. Бул суроо ушундай. Биз бир айдан бери Яндекс таксинин жанагы водительдерден алган үлүшү аябай чоң деп 20%га чейин деген сөз чыкпадыбы? Анан ГКНБ Яндекс компанияны таракатуура кылып, обыска кылып бир аракеттер жасалган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол пайыз дагы эле төмөндөгөн жок. Бул боюнча силерде жолдош генерал бир аракетиңер барбы? Мен мисалды айтып кетейин. Мен бир жерден бир жерге барсам, 420 сом төлөйт экен, 422. Ошонун 84 сомду уюштурган компания алат. Бул адилеттүү эмес да, туурабы? Эмгегине жараша үлүштү алыш керек да. А как чакырган үчүн 80 сом алса, ал барып тиги потребителдин мойнуна түшөт экен да. Мен силерге сунушту айта элем, карап койгула, ушу же азыр акыркы учурда мыйзам чегинде бирдеме кыла албасаңар деле чакырып сүйлөшүп төмөндөтүш керек. Себеби таксисттер выхода нет, кошот да басына. 400 сомдон 80 сом алган бул, по-моему, туура эмес го. Мен эстетип коем, ушу бир аракет кылып көрүлөчү, чакырып сүйлөшүп түшүрүш керек басын. Себеби барып айланып элдин мойнуна түшөт да. Бул Исхак Абсаматович, өтүнүч, бул маселе боюнча ооба сиз жогорку кеңеште көтөрүлгөндөн кийин бул багыт боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө башкармалыктар иш алып барып жатат. Ну, кечээки күнгө аткарылган эмес да. Кечээки күндө мен бир такси менен кетип баратканда сурадым. Аткарылган жок. Баягы эле 17-18% алып калып атат да. Азыр иш алып барылып жатат бул багытта. Сүйлөшкүлө, рахмат. Рахмат, Исхак Абсаматович.